Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду ден соолугунан жабыркап, чет өлкөгө операцияга муктаж болгон жарандарга өзгөчө колдоо көрсөтүп келет. Аларды кайрымдуу элдин колдоосунда чет жакка жиберет. Ал эми сакайып келгендерди сөзсүз коомчулукка чыгарат. Кол сунган мекендештерге рахматын айтат. Себеби фонддун иши жыйынтык чыгаруу. Алардын катарында боорун алмаштырып келген Жанарбек Нуранов дагы бар. Бул чыгарылышта сиз сакайып келген жарандын азыркы абалы менен таанышасыз. Жанарбек Нуранов кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду жана кайрымдуу элдин жардамы менен Инжа жергесине барып боорун алмаштырган. Ага бир тууган эжеси донор болгон. Азыркы күнү экөөнүн тең абалы жакшы. Минтип жаңы жашоо баштап жаткан үчүн кол сунган ар бир мекендешке рахмат айтат. Келип калдым. Аба ырайы деп. Өтө кубанычтамын. Мен кече да тиги Талай байкеге жолугуп аябай сүйүндүм көрүп. Анан бүгүн да сизге келип бир зыярат кылып кетейинчи. Бир туугандарыбызды бир кабар алайлы деп. Өзүңүз кандай? Өзүңүз тынчсыңарбы? Жакшы. Алаңар тынчпы? Жакшы буйрусуң, Кудайга шүгүр. Сапарларда Элиреже да келген да, Элиреже. Азыр келет. Келет а? Эми келет азыр. Бисмилlah, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Şu ел жұрт бар екен, ошолордун немеси менен мына ден соолугун жакшы. Кудайга шүгүр азыр. Эмечи байке Жанарбек эке, мисалы бул азыр сиз экөөсүн бул сүйлөшүп атканыңыз, мен ойлойм, баягы кээ бир учурда сиз басып өткөн, же болбосо бул сыноону өткүзгөн сыноодо тилекке каршы өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө дагы ушундай кайрылуулар бар да. Анан мисалы мен азыр тиги балам же болбосо кызым же болбосо бир тууганым же келинчегим донор болсо мындай болуп калат экен деп коркунуч болуп, же болбосо аларды аяп деген сыяктуудай нерселер өтүп атат да бүгүнчү болуп жатат. Анан экинчиден мен азыр бул маек ойлойм да, азыр ошол тууралуу да биз эжеке менен да сүйлөшүп, анткени бул кимдир бирөөгө бир эме болсо экен деп атам да. Буда болсочу Жанарбек байке, Индияга кетип атканда кээ бир адамдар ар кандай бир коркунучтуу ойду ойлоп кайра келип, алды бүдөмүк да, туман, нар жагым эмне болуп экен, жакшырып туруп келемби же келбеймби деген да коркунучтуу ойлор болот экен. Ошол учурдагы бир көз ирмемдер сизде кандай болду? Мен андай деле ойлободум, ушул жакшы болуп кетсем экен деп, ушу балдардын астында эме болдум. Мага эң немеси больницада жатканда ушу балдарым жанына келип ыйлап сүйлөгөндө ошондо кыжалат болдум. Анан барып келгенде биз ой деле неме кылбадым, ушу Кудайдан тиленип эле неме кылып отурдум. Ушундай бар. Сиз Индияга бардыңыз, анан бүгүн көпчүлүктөрдө ар кандай эмелер, пикирлер болот. Мисалы барганда врачтар карабай деле коет экен, же болбосо алданып калат экен, жолдо белде калат экен деген сыяктуу да ойлор бар да. Эми ушуну өзүңүздүн эмеңиз менен айтсаңыз, башыңыздан өткүзгөн инсан катарычы, кайсыл жерлерде кандай кыйынчылыктар болсочу, эч кандай эметпеңиздер да, муну видео кесилбейт, эч эметилбейт. Кемчиликтей жакшы жагы жакшыдай эле болгону жакшыраак да, мен ошону каалайм. Сизде кандай мындай кыжалатчылык болуп же эме болгон жокпу? Мен барганда кыжалатчылык деле болбоду. Бир болгону ушул донор баягы чозулуп кеткен неме болуп калды. Кызым менен ушу эжем алмаш неме болгондо ошондо неме болуп калдым, кичине кыжалат болдум. Ооба. Кичине кыжалат деле жок, жакшы. Башка мындай кароолору жакшы. Төлөмдөргө келгендечи, мисалы кээ бирлерде бар да. Мен муну аябай мындай эме кылып айткым келет, анткени элге бир эме катарында, анткени кээ бир учурларда төлөмдөрдөн келгенде дагы, урматтуу мекендештер, мисалы жең ичинде бир аракетти дагы жүргүзгөндүгүбүз, же болбосо кайсы бир адам мен бирөөнү алдап атам деген сыяктуудай, же болбосо бирөөнүн үстүнөн бирөө кандайдыр бир кызыкчылыгын кычып аткан кезде, же ошого колун салып аткан кезде дагы мен айткым келет, анткени бул мындай оорчулукта турган учурлардагы жагдайда бул мындай Кудайга жакпаган нерсе экендигин айткым келип, бирок бул жерде мына азыр Жанарбек байкеде мисалы өзүңүздүн оозуңуздан угуп, анткени көпчүлүктүн суроосуна жооптор болуш керек да.
мисалы төлөмдөр төлөгөндө сизге барып келгенде жанагы операцияга канча төлөдүңүз? Анткени муну көптөр менен сурайт, менин оозуман укса элдер кээ бир учурда туура эмес кабыл албайт экен да. Азамат менден башкачараак угушат экен аларчы. Анан ошон үчүн сизден укса дейм да. Клиникага канча төлөдүңүз? Мен төлөгөн мына эжем неме кылып берсин. Ал жактардан да, Ооба, мен больница болбай азыр эсимде деле азыр. Точно канча төлөгөнүм эжем неме кылып. Жарайт. Анда Жанарбек байке, анткени бул нерсенин баардыгы баягы менин суроо эмес, элдики да. Ошон үчүн сиздерден эмени алгым келет. Баягы эл билсе экен деп атам. Анан сизде бүгүн абал, Кудай буйрса, мурунку баягы операцияга чейинки Жанарбек байке менен бүгүнкү Жанарбек байкенин кандай эмеси бар, айырмачылыгы болуп жатат операция? Кудайга шүгүр жакшы азыр. Баардыгы Жакшы эле? жакшы. Мурунку оорулар жок. Башым тынбай өөрүп турчу эле. Мурдум канат, тишим канат. Азыр алар жок. Жок. Кудайга шүгүр. Жанарбек байке, азыркы учурда мына Кудайга шүгүр. Мен сизди бүгүн көрүп алыпчы, чынында жүрөгүм сүйүнүп атат. Анткени себеби баягы алгач кайрылганда такыр башкача көз ирмемдер, анан баягы сизге да оор тийип калбасын. Анткени бул ачуу чындык. Себеби урматтуу мекендеш, бүгүнкү күндө ар бир адам канча адам болсо ошончо ой бар, ошончо тагдыр бар деп айткан. Бирок кайрылгандардын баардыгы эле жакшырып кетсе жакшы болмок да. Бирок ошонун ичинде бүгүнкү күндө жакшырганыбыз да, жакшыра албаганыбыз да болуп келүүдө. Бирок кантсе дагы биздин бүгүн жашоодо турган турпатыбызга шүгүр, Аллах Таалага чек шүгүр дейбиз. Анткени баардыгы жамандык, жакшылык Кудайдан. Операцияга чейин же учурунда эле эмес, бүгүн операциядан кийин дагы 9 жыл мурда операция болгондор менен бүгүн байланыштарыбыз бар да. Анткени ал байланыш болуп туруш керек. Анан ошон үчүн эми Кудай буйрса сизди мындай эмеде көргөнүмө кубанычтамын байке. Шүгүр. Мындан кийин да жакшы болсун, күн санап жакшырып. Анан болгондо жана сиздерге неме берилип атпайбы? Баняга түшпөш керек да. Сиз баняга түшкөн жоксузбу, түшүп атасызбы? Жок, түшпөдүм. Ошол баняга, анткени муну көпчүлүк дагы маалымат катары билсинчи деп жатам. Жанагы эмнелерди кылыш керек, кылбаш керек дегендерден эме кылып атасыз да. Мисалы, курмаш жебеш керек да. Мисалы, сизге эмнелер айтылды? Мага ошол чала курулган эми курмалар жебе деди да. Ушундай анан койдун кара этин, малдын этин жебе деди. Спиртнойлорду ичпеш керек. Газдуу сууларды ичпе деди. Анткени бунун баары баягы элге билсе экен деп атам. Анткени көпчүлүккө ушул керектүү нерсе экен, Жанарбек байке. Анан режимдер жакшы эле, Кудай буйрса бүгүнкү күндө акыбал жакшы, Кудайга шүгүр буйрса, Аллахым шифасын берип эле. Мындан ары дагы жакшы болсун. Эми урматтуу достор, баягы бир боорум бир тууганым деп айтат экен кыргыздачы. Бирок бул сөзгө мындай бир маанисин берип жашаган, анын айланасында аракет кылып, ошол кадамдарды таштай жашаган адамдар бар экен. Бирок мындай кадамдарды жасай албаган дагы, эми эмне болсо ошол болот да, эми бир тууганым тагдырым ушул жазылса эмне болуптур мен деген сыяктуудай да бир туугандар бар экен. Бирок анын катарында мен айткым келет, мына ошол эжекем турат жанымда, Элмир эже. Бүгүнкү күндө ошол байкеме донорлукту ошол жерде бир канча убакыт жүрдүңүз да, Элмир эже. Эми айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол баргандан учурларга өзүңүз бир токтолуп айтсаңыз, ошол кетип аткандагы болгон бир плюс минус жактары, кандай акыбалда кеттиңиздер? Анткени Жанарбек байке оор эмес беле? Саламатсыздарбы эл журт. Бул азыр акыбалыбыз аябай жакшы, Аллага шүгүр. Аллага, эл журтка миң мерте шүгүрлөрдү айтабыз. Бул кайрымдуулук фондко чынын айтканда биринчи неме укканда эле мен өзү багы мусулманчылыкта деле айтат го, жүрөгүңө кандай дик неме койгон болсоң, ошон укканда эле мен айткам, мен бу донор болом, мен иниме укама бир тууганым болсо, эркек балдардан бирөө, анан сиңдим бар. Анан болгон үчөөбүз болсок, анда дагы мен өзүмө алып качканым болбойт. Мен бир тууганым үчүн жанымды дагы бергенге даярмын деп, ошондо эле мен ошондой максат койгом. Али туура ой, туура максат, мен барамын, Кудай кааласа укам жакшы болуп келет деген ой менен бардым. Ошол Кудай кааласа баардык ишибиз Кудайга шүгүр ишке ашты да. Не дейли, эми эл журтка Аллага миң мерте шүгүр, эл журтка рахмат. Ошол жерде силерге балдарга сен ошо колдоп, кош эштешип жүргөн балдарга кайрымдуулуктун биринчи очередде Азамат сага рахмат.
өзү меними анан өзүбүздү Аллахка анан экинчи силерге тапшырып коюп келдим деп. Аллага шүгүр ушунтип иштерибизди, документтерибизди тездетип берди, билетибизди алып берди. Жакшы эле бардык, ал жерде леченияларды алдык, жакшы леченияларды неме кылды. Барганда мен эним состояниясы өтө акыбалы оор болгон. Мындай сары деле эмес, капкара мындай көгүс цветте болуп калган да. Раңычы калат эле цвет болуп калды эле. Ал жерде кичине дарылагандан кийин өзүнө келип, кыйла ооруганы да калгандан кийин андан бетер бизге үмүт пайда болду да. Бул чын экен, бул айтканы туура экен. Жасатса болот экен деп андан үмүтүбүзгө үмүт кошулду. Аллага шүгүр ошо дарыланып келдик. Анан ошол жерде Элмиражан мында бул эл билбеген дагы мындай бизде бир жагдайлар бар да, анткени бул мисалы ошол учурда мисалы кыйынчылыктар мисалы Индиядагычы баягы күтүүлөр жана Жанарбек байке айтып атпайбы, тиги донор алмашканда ал жерде деген уже анын документациясы каралыш керек, ал жерде посольстводон эмелер чыгыш керек. Ал эми ошол учурдагы кыжалатчылыктар мисалычы сиз менен биздин айрым учурлардагы мисалы түнкү саат 12 болобу 1 болобу сүйлөшүп маселени караган бул мындай кыйынчылыктарчы сөзсүз болбой койбойт экен да. Мындай бир кыйынчылыктардын баары канча баягы азыр сиз менен мен айтайын дегеним бирдей барат экен да. Анткени мен айтайын дегеним мондоп атат да. Ошол эле сиздин мондай бир таштап аткан кадамыңызда баары эле даңгыр жол болуп калбайт экен дегеним да. Анткени анын ичиндеги ошондой машакат, кыйынчылык, түйшүк, переживаниялар мисалы канчачы, бирок ошондой кадамдардын баардыгын жеңип, басып өтүп келип, анан бир тууганыңызды бооруңузга жашнакай кылып басып мисалы отургандыгыңызга мен чындыгында аябай ыраазымын эжеке. Мындай мен как инсан катары мындай эметипчи, анткени бүгүнкү күндө көрүп атабыз да, бүгүн да ушундай жагдайларда бүгүн тартылып аткан таспанын максаты да ушул да, ушунучу. Анткени кээ бирлер айтып атат да, донор болуп келгенден кийин майып болуп калат экен, оорукчан болуп калат экен, анан баса албай калат экен, анан жарабай калат экен деп. Эми буга сиздин бүгүнкү күндө абалыңыз кандай бүгүн өзүңүз? Мындай эмне сезилип атат да, мына сизге операциядан кийин кандай бир өзгөчөлүк сезилген бир нерсе барбы сизде? Билбейм, мен операциядан чыкканда эле өзүм жеңил эле сездим, андай деле кыйын деле болгон жок. Чыгып эле өздөрү мына балдар деле көрдү. Суу деп суу сурап чыкты. Андан кийин эле тез эле аралашып кеттим. Мен тамак ашкага аралашпадым, физический жактан басып эле жүрдүм. Багындай жаткан жокмун, көбүрөөк басыш керек деп эле басып жүрдүм. Жакшы эле жүрдү. Баягы врачтардын айткан кеңештерин баарын кылыш керек экен да. Жебе дегенин жебеш керек экен. Бирок мага айткан, эми бар аралашпа десе бир жолу аралашпай койбой, кичинеден жеп турсаңыз болот деди эле. Бирок мен адамдын ар өзүнөн зависит этет экен да. Көбүрөөк узагыраак жашайын, ушу балдарымдын немесин көрөйүн деген адам өзүнө күйсө ошо айтканын кылат, диетасын аткарат. Айтайын дегеним, ар ким өз жашоосу үчүн күрөшүш керек. Бир тууганга жардам берип койдум, эми ал мени караш керек, мынтыш керек деген деле ой болбой, ар ким өзү үчүн жашаса, ошондой жашоо курулат экен да. Келечеги кең болуп, көздөгөн максатына жетет экен. Анан операциядан чыккандагысында айтсаңыз, чыкканда биринчи эле операциядан көзүңүздү ачып эсиңиз келгенде биринчи эмне келди оюңузга сизге? Эмнени эметтиңиз эсиңизде болсо? Айтып атам, мен суу деп эле чыгып эле анан кирди деп сурасам, кирди азыр чыга элек деди. Чыккандан кийин айтабыз сизге деп. Ошо Гуфран айтып турду. Чыкты, баары удачный болду, баары жакшы. Өзүңүздүн акыбалыңыз кандай деп менден сурап атты. Баары бир тууган бири-бириңи неме кылат экенсиң да, сурайт экенсиң кандай болду экен. Анан Алладан баары жакшы болот деген ойдо кирдим эле, Аллага шүгүр жакшы эле болду. Операциядан канча күндөн кийин сизди койкадан тургузуп бастырды ары? 3 күндөн кийин басты. Анткени бул нерселердин баары мен үчүн мага маалым нерсе, бирок эл билсе экен деп атам да. Анткени кээ бирлер айтып берет да, мага Азамат операция болгондон кийин донор болгон адам 15 күндөй жатат экен го терде, койкада дейт. 15 күн жатпайт да, урматтуу бир туугандар. Анткени мына операциядан кийин эжекем өзү донор болуп, анан өз сөзүндө айтып жатат. Мисалы 3 күн жатып, 3 күндөн кийин анализдерин көрүп эле, анан кийин мейманканага 3 күн бастырат экен, баягы басып,
денең багы неме болуп көнүп, организмиң көнгөндөн кийин көзү жеткенден 1 жумадан кийин чыгарды. Операциядан кийин сиз бүгүнкү күндө эмне дарыларды ичесиз? Өмүр бою дары ичесиң дедиби же эмне деди? Ошол тууралуу анткени бул элдин көп кызыккан суроолору да. Больницадан чыкканда эле 1 жума дары жазып бергени 1 жумага жетти да. Мен бир маал эле ичип аттым анткени. Бир маал ичтим, бирок жакшы. Андан кийин дары деле ичкен жок. Бизге наоборот дары ичпегиле деди. Бүгүнкү күндө кыскасы дары ичпейсиз. Дары ичпейм. Анан баягындай грипп, эл көпчүлүктөн алыс болуп, грипп болгондо нетият болгула дедилер. Аллага шүгүр, жакшы эле өзүбүз ар ким өзүнүн диетасын кармап жакшы сактанса эле болот экен да. Мынанкы урматтуу достор, эми бул нерсенин баардыгы адамда канчалык эгер маалымат көп болсо, ошончолук жакшыраак экен. Анткени бул дагы сиздерге маалымат катары гана билип койсун үчүн бул эмени тартып жатабыз. Анан экинчиден эми сөздүн жыйынтыгында эжеке, кайрымдуу бол коомдук фонд. Бул фонддун максатыбыз да ушул. Кудайдын ыраазычылыгын тапсак экенбиз. Аллах Таала бизге убакыт берип жатат. Аллах Таала бизге ырыскы берип жатат. Акылды берди, мүмкүнчүлүк берип жатат. Бирок ушул мүмкүнчүлүктөрдү биз туура пайдалансак экен. Бир ач отургандын курсагы тоюлуп калышына биздин жамааттын бир жакшылыгы тийип калса экен. Үстүнө кийими жок кийимди болуп калса экен. Ооруп атса анын ден соолугу жакшырышына, үйү жок жүргөн адамдардын үйлүү болушуна биздин бул аракет мээнет жүрүп келет. Анан фонддун жамааттын же болбосо ушул Азамат Байматовдун мисалы деги эле мындай сиздин жүрөгүңүздү жылытканбы, ушундай бир жакшы бир сезим калтырган эмнесин сезе алдыңыз, байкай алдыңыз деги эле? Бул фонддун ишти жакшы убагында жакшы алып барганы жакты. Анан силерде багы акчаң топтолгучаңды тура бер. Качан акчаң нак акча болгондо анан больницага барасың дебей, астына эле үмүт берип, эртерээк келе бериң эже, аркаңыздан акчаңызды топтоп жөнөтсө болот деген дагы чоң үмүттү пайда кылды. Ошолор жакты. Анан балдардын дагы өз убагында неме кабар алып, которуп, тил билбегендерге түшүндүрүп айтып аткандары жакты. Эми шүгүр баардык иштериңер жакшы эле болуп атат. Мындай минус жагын мен көрбөдүм. Түшүндүрүп айтты. Урматтуу мекендештер, мына ушундай Аллах Таалага шүгүр, бүгүн мына мынтип отурганыбызга, ушул элдин берген батасы кабыл болсун, энелердин берген батасы кабыл болсун. Деги эле эч ким оорубасын, оору түйшүктүү, оор сыноолор менен жараткан бизди сынабасын. Заманыбыз тынч болсун. Анан мен айтайын дегенде эле ошол, бизден дагы аздыр көптүр бүгүн жашоодо бүгүн барбыз. Анткени кечегибиз кетти, достор. Бүгүн күнү жашап жатабыз, бүгүн көзү өттү. Эми эртеңкибиз бизде барбы жокпу Кудай билет. Бирок ушул өмүрдө сыйлашып, баркташып гана жашаган жашоону тандоого алып, биз бүгүн жашоону жашап келебиз. Бирок ушул жолубуздан Кудай бизди адаштырбасын. Ушул байкелерибиз, элибиз, журтубуздун ичинде айткандай оору сыркообуз деги эле болбосун. Дайыма бөлүшсөк жакшылык бөлүшөйлү. Бирок мен баса белгилеп айткым келет. Мен эч ким оорубасын, достор. Кайрымдуу бол коомдук фонд өзүнүн ишмердүүлүгүн, аракетин элибиз менен, журтубуз менен биргеликте жакшылыгына жарап, элибиздин жакшы сөз бар. Оорун колдон алган, жеңилин жерден алган, аркабызда тирүүчүлүктө жакшы ийиз калтыра алган жакшы инсандардын катарында болсок экен дейбиз. Баарыңыздарга бекем ден соолук, амандыкта болойлу. Узун болуп, не тилесеңер Кудайдын тилегин чексиз кылып, кайра миң эсе кылып кайтарган болсун. Жакшылыктар боло берсин. Жергебизде тынччылык болсун, оору сыркоо болбосун. Ооруган адамдар баарына шифа таап, жакшы болуп келсин. Ушу кыргыз элибиз өнүп өскөн мамлекет шаарлардан болуп, бирөөнүн жергесинде эмес, биздин жергебизге турист, оорулуу болгон келишпес, турист болуп ушу кыргыз эли бар экен, ушундай эл, меймандос эл бар экен деп мактаган элдерден бололу, ишибизге ийгилик болсун. Баарыбыз үй бүлөбүз менен тынч бололу, аман бололу. Талашканыбыз сый болуп, ушу сый үстүндө жүрө берели. Не тилесеңер, баарыңардын тилегиңерди кабыл кылган болсун Аллахым. Аллахтын сүйгөн пендеси бололу. Жаман Аллага жакпаган иш кылган болсо, Алла баарыбызды кечирген болсун. Алла жолунда түз жүрүп, түз өтүп, ушу не дейли, ниетибиз түз болсун да. Ушу талаада жүргөн Индия элине да рахмат.
алардын дагы иштерине ийгилик, больницада жаткандар жакшы болуп кетсин, иштегендердин баары ийгиликтүү болсун, ооругандар тез бат айыгып, эл журтуна тынч аман келип алсын. Айтканыңыз келсин, Кудай кабыл кылсын.